FPI Media Production тартуулайт. Достар, Фрунзе ТВ каналы өзүнүн көрүүчүлөрүнө жашоосуна бир топ ыңгайлуулук жарата турган Aviasales компаниясын сунуштайбыз. Эмне менен өзгөчөлөнөт десеңиздер, болгону гана телефонуңуздарда аласыздар, ылдыйда турган ссылка аркылуу Aviasales приложениясын көчүрөсүздөр жана кайсы багытта авиабилеттер керек болсо, ошону анкетаны толтуруп эле найти деген баскычты бассаңыздар 20 миңден ашык варианттарды таба аласыздар. Алардын ичинде эң арзанынан баштап эң ыңгайлуусуна чейин бар. Ошон үчүн жашообузду бир топ жеңилдетели жана Aviasales'ты телефонуңузга көчүрүп алабыз. Ассаламу алейкум, сүйүктүү көрүүчүлөр. Общение долбоору бүгүн бизде өзгөчө конок. Көптөн бери күтүп жүргөн бул байкени, себеп дегенде эми мен тааныган инсандардан кененге эсер күлүп жайнап, анан ошол эле кезде бир маанилүү темаларды козгоп кеткенге эң ыңгайлуу адам катары билем. Ошон үчүн тосуп алыңыздар. Шайыр, кээде серьезный и сүйүктүү байкем, Жеңиш байке, кандайсыз? Ассаламу алейкум. Жакшысызбы? Жакшы шүгүр. Чамам күттүрдүңүз го. Кечирип кой. Жок, бүгүнкү эмес, негизи. Негизи элеби? Эфир болуп чогулуп келет. Сен айтып атсаң азыр элдер ойлойт, бул бүгүн да кечигиптир, буга чейин да келбей. Жок, буга чейин бир-эки жолу чакырылган да, просто бошоп айтат го, киноңор бүткөндө анан шашпай деп атканда эле бир карасаң, Бакыт менен Жеңиш, тиги эфирде Бакыт менен Жеңиш, бул эфирде деле чыгып турган. Элдикине барат турган, эмнеге меникине келбейт деп чалсам эле сразу, конечно, Элдос деп эле келип калдыңыз. Бардыгы алдап эле чалат, Элдос, мен Элдос келгиле деп келсе эле башка бирөө. Чын эле. Кинону жакшытапсыңар, бүтүрүп алсаңар, и, по-моему, уже кассада 4 айдан кийин токтоду окшойт азыр, же дагы эле кетип. Кээ бир кинотеатрларда болуп атат, кээ бир. Бирок негизи азыр кинотеатр көп болуп калбадыбы бизде. Анан эл дагы мындай киного барышты мындай мода эмес, түшүнүп калды да. Эс алуу катары. Эс алуу катары кабыл алып. Маданият көп кино барган, өзгөчө маданият. Ошон үчүн биринчи жума, экинчи жума эле бир жакшы киши келди, буйруса, ошонусу эле мындай жакшы. Анан кинодо тура берет өзү. Мен угушум боюнча да. Мен программам көрүүчүлөр сиз балким көрө элек болсоңуз билишет, что мага кызык болгон суроолорду берип берем да. Мисалы, телевизионный штаб эмес, канча таптыңарды айтпай эле койгула, эми көз тип кетпесин деп элем. Киного 80 же 100 тегереги короду деген чынбы? $1000. Биздин тасмагабы? Жок, анча корогон жок. Анча кеткен. Ага жеткен жок. Бирок негизи башка кинолорго ошондой эле коротушат. Жок, мен таң калганым, бизде эми анча мынча кинолор ошол бюджетке чыгат, бирок средний бизде бир 25-30 тегерегине эле тартылат го. Менин оюмча бизде эконом кылганыбыздын себеби эме болду го дейм. Өзүбүздүн техникабыз бар, өзүбүздүн монтажный стол, камералар, свет. Ошо канча жылдан бери мисалы кино жаатында буюрса 10-чу кино болуптур. Ошо 10-чу киного чейин биз эми ар бир тапкан кичине каражат болсо дагы ошону жумшап, өзүбүздүн офиске деп, өзүбүздүн мисалы кандайдыр бир техникага деп акчаны акырын бөлүштүрө бергенбиз. Анан эми шүгүр 10-чу тасма болду, анчалык деле көп каражат кетиргенге аракет кылган жокпуз. Анткени бизде чындыгында кино рыногун эметчи оор да. Бул ушу кино аябай жакшы сонун болот же бул кино анча болбойт деп айта албайсың. Күтүлбөгөн жерден аябай сонун болуп калат, кээде болбой да калат. Мисалга алганда ушул эле болот дегенде силер күткөн тасмалардан напарниктер бир, кассада анча кетпей калды беле? Жок, шүгүр жакшы эле болгон. Орточо. Жакшы эле го дейм. Ошол убакытта жакшы эле болгон. Экинчиси ага караганда бирок жакшыраак кетти. Андан да жакшы болду. Негизи Голливудта практикада мындай го, биринчиси жакшы кетет, анан экинчиси анча болбой калат. Көп коротушуп тартып анан. Бизде башында эле моундай максат бар болчу да. Бардыгы эле айтып берет го, ошол эле мисалы такси, ошол эле Терминатор, бардыгы эле голливуддук тасмалардын биринчиси жакшы болот, анан экинчиси анын уландысы анча болбой калат деп. Башынан максат койгонбуз, азыр элге эмне талап эмне болуп атат? Элге визуалдуу мындай графика керек экен, жакшы мындай кызыктуу бир мындай экшен керек, юмор керек. Анан ошол сен айтып берип аткан баяндын мындай үзүлбөй туура айтылып берсе, история, сценарий. Анда ошол нерсе жакшы актерлорду аралаштырып койсоң, мен азыр өзүмө намек кылып атам. Ошентсең эле болду. Буюрса жакшы болчудай деген үмүт бар болот да. Анан биринчисин мен билбейм, бирок экинчисине аябай мындай чыгынып аракет кылдык да, жакшылап жазайлы, кел деп. Калпайтпай эле коеюн, бир 2 айдай отурдук го дейм. 2 ай офистен чыкпай, 3 ай деп да болот. Сценарий деле. Эми 2 айдан ашты. Эми элестет, биздики мисалы айтып коет го, творческий адамдар мындай уйкучу болот, анан каалаган убагында чогулат, кечинде иштейт деп. Биздики андай болгон жок. Биз эртең менен саат 9:30 чогулабыз. 9:00 деп коебуз, бирок 9:30 келебиз. Кечки саат 5:30 чейин отурабыз. Күнүгө ошондой, суббота күнү дагы, бирок воскресенье эс алмай, дем алыш күнү кылып.
Ошондо получается сиз башынан эле негизи эми тамашачылардын баары эле баштапкы нан таап жеген оокат нерсе го суу ичкен той болуп калды. Тойго вообще чыгыш эмес. Мен Бакыт байке чыгып жүрүп кийин таштап салды. Негизи илгертен эле жактырчу эмес болуш керек экен. ал ооба илгертен эле жактырбайм. Мен Бакыт байкем жөнүндө мындай айтайын эми, ал өзү негизи аябай мындай творчествого, киного аябай бир нерсеге киришсе баш буту менен кирип кетет. Илгери эле КВН учурунда мисалы жазганга келгенде тыпынып кылчу эле го жана момундай блокнотко кармап алып жана нерв болуп элечи. Анан кино жакта окшойт да. Кинонун бир мындай кайфынын ичинде окшойт да. Анан тойлорду дагы четке жылдырды. Эми мынтип ойлоп көрсөң, тойдун акчасы жаман эмес. Сонун эле го. Мисалы сен бир той алып барып коюп тур, бир ай өзүңдү мындай ансыздап жанагы квартплатага төлөйм, буга төлөйм, тигиндей кылам деп уже жаап койсоң болот. Анан эми ал өзү кинону мындай ушунчалык сүйдү окшойт дейм да. Ушунчалык сүйүп, мындай ушунчалык каалап кирди да, анан таштап салды. Бакыт байке же экөөң бирдей эле же болбой эле жеңиш мага жакты, бас эле бас деп эле кетип калдыбыз. Жок, мага деле жакты кино. Чындыгында эле мен ушу биринчи кино Герой моей девушки киного тартылганга чейин кино деген жөнүндө деги эле түшүнүк жок болчу. Эми азыр деле түшүнүк жок анча. Окуш керек албетте, үйрөнүш керек. Бирок көпчүлүк нерсе эме менен келет экен. Тажрыйба, практика жүзүндө пайда боло берет экен да. Бир сөз бар го. Бир жыл киноакадемияда окуганча анан көрөк бир проект киного иштеп койсоң, ошол бир жыл киноакадемияга бара дейт да. Эми биздики 10 жыл окуп коюптур. 10 жыл. 10 кино тартылды. 10 кино. Биз катышкан. Силер катышкан. Биз жазган. Анча-мынчалар бирөөлөр менен биргеликте кылдыңар, анча-мынчалар өзүңөр. Ошонун арасынан бир калп айтпасам 4-5 кинондо бир образдасыз го. Бир тууганчиктер. Бир тууганчик, напарниктер 2, в поисках мамы мисалы, ал жерде в поисках мамы 2де эми жана эпизоддо эле. Эпизоддо болгондо да ушу менен болду же бул история уланышы мүмкүн, потому что сунуш бар болчу. Ушуну улантып салбайлы, Америкага барып эле тартып депчи. Анан мындай ойлонуп көрсө, билбейм, мага өзүмө ошол образ мындай аябай кандай десем, жакпай баштадыбы же кептин баары өзүмө эмес, эл тажап кетпесин дегендей. Эл дагы эмес. Мен анын баалуулугун түшүнө албай койдум да. Канчалык ал баалуу, канчалык ал элге, мисалы, жаштарга, кимге болбосун кандай бир таасирин берерин өзүм түшүнгөн жокмун, чындыгында эле. Тасма жаатында, тасманын окуясын айтып берип атканда, албетте бир мындай мораль деп коет го, ошол нерсени кошконго аракет кылабыз. Ал герой катары эми мен өзүм актер эмесмин да. Мен чын эле актер эмесмин. Мен сахнага чыкканда деле сүрдөй берем, жаман көрө берем. Кино чыгарып аткандардын көпчүлүк бөлүгү эле актер эмес да. Самоучкалар да по сути. Ошол себептен менин оюмча окуп коюш керек го дейм да. Окуп коюш керек бир чети тура, анан албетте тубаса бар таланттар, окубай туруп эле чыгып алган мындай жаштар бар арасында. Эми ал деле бир колдон эмес менен эсептеп койсо болот да. Жок, бирок окшошуп атат да баардыгы. Кассаны эң жакшы болуп аткан кишилердин тасмаларыңар болуп атат бир. Бирок ал көпчүлүк учурда образ үчүн эмес, персонаж үчүн эмес, ал ошо тартылганы, ошого болгон подход, балким менин жеке оюм, историяны туура жазмай, сценарий жагынан, балким ошодонбу деп атам да, менин оюм. Мисалы, бизде азыр ошол нерсе өнүгүп келатабы деген ойдо болдум. Мисалы, Голливудта көпчүлүк бөлүгү мен го режиссерго карап барып коюшат кинону. Алехандро Иньярриту десе баары келди. Тарантино тартып тур десе, Тарантинонун 7-8 киносу чыгып атыр. Бизге жетпедиби ошо? Ошол бизге жетип калды деп ойлоп атам, потому что эмне кино тизерин көрбөй туруп эле, Моника Белуччи таптı, бакыт менен жеңиш аткарып тур. Анда значит мындай. Бирок антейин десең, акыркы ошону мисалы четке кага турган тасмалардын бири Такебай. Бакыт байкебиз тарткан. Эч ким тартылган эмес. Мен тартылган эмесмин, Бакыт байкем деле өзү деги эле ал жакта жок. Жөн гана сценарий, жөн гана башка актерлор, бирок ийгиликтүү болду касса жагынан, элдин көргөн жагынан, статистика боюнча статистика көрсөтөт да, жакшы эле тасма болду дегендей. Сиз ошол эле кезде башка кино менен алектенип атпасызбы? Жок, ал ата тартылып атканда. Ал ата тартылып атканда мен алек болот. Такебайга вообще киришкен жоксуз. Такебайга деги киришкен жокмун, сценарий жагына кирген жокмун, режиссура жагына. Толугу менен Бакыт байкем өзү кылды. Мага именно ушу Бакыт байкемдин жашоору кызык да, себеп дегенде. Мага өзүмө кызык деп койгон. Өзүңүз үй бүлө бар, 2 балаңыз бар. Бакыт байкеде да ошондой, анан бир тасма менен, грубо говоря, тартасыңар да, штамповать этет дейин десең макул, анда түшүнмөкмүн. Штамповать этет деле деп айтып берем. Жок, штамповать этет дейин десең бир жылда 1 же 2 кино чыгат. Бир жылда бир эле го дейм. Балким 2 чыгып калат, бирок бирөөнүн катышы менен, чоң студиялар менен аралашып калып. Бир тасма тартып коюп, мындай башка жумуш жок да. Жок, эми башка жумуш жок дейин десең, мисалы Бакыт байкем дайыма продакшндын үстүндө жүрөт.
Офистебиз, биздин офис бар, шүгүрчүлүк. Ойлобо, бизде шүгүр. Жок, шүгүр. Офисибиз бар, отурабыз, техника бар, керек болсо бир нерсени тартабыз. Рекламный роликтер болуп калат, Инстаграмда эмес, деги эле мисалы чет международный организация деп коет го, ошолордун мисалы роликтери болуп калат. Эми анчалык көп эмес, бирок бар. А бирок эми чындыгын эле ойлоп көрсөң, жашоо кинодон киного чейин эле болуп калат экен. Бир кино, бир жылда бир кино, ошо менен эле жашамай болуп калат экен. Ошондо бир алып келип чогултуп туруп койбойт. Бак байкем өзүнүн жеке мындай өзүнүн майда чүйдө жумуштары бар. Мындай жеке. Майда чүйдө эмете турган. Мен мисалы өзүм жакшы көргөн бир жумушум бар. Мына былтырдан баштап эле ошо жумушту кылып атам. Жайында кетип калам да көпчүлүк үчүн. Лагерге. Лагерге. Бирок чындыгында эле той, топур же башка бизнес андай деле жок эчтеке. Жеңишбек, ладно. Бул эменин белгиси. Шүгүрчүлүк деген белгиси. Пейил ток. Пейил ток кенен көңүлгө жаккан жумуш кылып жүрөсүң да. Кино темасында кыскача эле алып берем деп аткам, чото кызыгып кайра кирип кеттим. Может, монтаждагы бир-эки жерин кесип коебузбу, ким билет. Же толук эле беребизби? Мага эмне кызык, Жеңиш Майрамбек уулу, грубо говоря, 4-4 сезондо Моника Белуччи болуп чыккандан кийин ошол образ жарыктады. Ага чейин кызыл чепкендер кийип алып, серьезный мында, образованный. Кийинки болгон окуя, аялдамада болгон окуя. Көңүл буруңуздар деп, серьезный айтып койсуң болбосо. Юрский период деген команда кезинде мындай эч ким деле билбесе керек да. Моника Белуччи эсте калды и всё, да. Ошол образ сизге жашооңузга сиңип калгандай, мындай көчөдө жүргөндөр. Менден ичинен сурайт да, Жеңиш жашоодо ушундай депчи мындай. Типа бул ойнобойт, бул жашоосун ушундай. Орукчан эле деп коесуң сен. Жок. Жок, ал ушундай образ деген бар. Аны муну юрский период десең, кээде катып калышат да мындай. Ошол кезинде көрбөйсүң. Эле деп. Не, кайсы? Урску переватты деп. Сизге ошондой күндө 10 адамга жолуксаңыз, 10 адам мындай бейтаныш эле көчөдөн кетип бараткандар эле. Мындай болуп калат да, көпчүлүк учурда элдер айтат, сен жашоодо эмес экенсиң, сен эмне серьезный эле турбайсың ой деп мынтет анан. Деп мындай күлүп коесуң. Көпчүлүк учурда мисалы кичинекей өсүп келаткан өспүрүм, жаш балдар, кыздар болуп калса, аларга мындай ошо кандай деп коесуң. Кандай? Алар сени эми мындай ишениш керек болуп атат да алар. Айтып атпаймынбы жана мораль бар. Ошо моральдагы бир историядагы бир кандайдыр бир алар үчүн бир тарбия болобу. Алар ишениш керек болуп атат да, жашоодо деле мындай жарык. Азыр бизде чыксаң көчөдө бүт эле негатив. Өзгөчө жана рулда мындай машинада кетип баратканда светофордон токтоп туруп мынтип карап койсоң, алда сени мынтип карап турат да, качан мынтип көз аласың депчи, бири-бириңерди карап турган. Чын эле ошондой учурлар болот го. Анан кичине болсо дагы мындай позитив болсун. Элдер көп эле сүйлөйт, позитив, биз мындай адамдарга жакшы маанай тартуулайбыз деп. Бирок анан акчасын таап алгандан кийин, анан ошонун үзүрүн көргөндөн кийин ал нерсени унутат да. Мен өзүм мисалы балдарым бар. Анан мен мындай нерсени кааламак эмесмин да, кичинекей балам мисалы кумир туткан же балким ага жаккан бир персонажды көрүп калса, анан мисалы мынтип койсо жок. Ошон үчүн ал деле бирөөнүн баласы. Чоң кишилерге албетте ырчыларын көчөдө ырдап жүрөбү эмне? Жок, чын эле. Ошол сен чөтө жашоодо башкача экенсиң. Тиякта сахнада жакшы ырдайсың го десе, эми ырдап жүрө бербейт да ал. Жана КВНде бир тамаша бар эле го, ты же женщина, ради депчи. Ты КВНчик бар, шути деген сыяктуу, ошол эле макул. Ал боюнча мындай элге жеткирип коеюн дедим. Мага өзүмө кызык болгон, неге сиз вообще классика кийинбейсиз? Кыйналып кетем. Кысылып кетем. Жок, элдер түшүнбөй калбасын. Бүгүн мен сурандым, спортивный кийип келесиздер, себептен бери бүткөндөн кийин бизде бир чакан мелдеш болот. Негизи тойдо жүрсөңүздөр, жынсам эле бир мындай башкача кысылып кетем. Кысылып. Анан менде чынын айтайын, мындай кийим жагынан аябай кубалабайм да. Мындай мага канча турбасын, бир 300 сом турабы, 200 сомбу, 80 сом турабы. Эгерде мага мындай отурса, мындай мен өзүмдү мындай жеңил сезсем ошол кийимчен, мен кээде үйдө отуруп анан чалып калат да, келип офиске кел же бир нерсе кыл дегенде спортивка чыган, үйдө отурган кийимчен эле кетип калам да. Анан ошол убакта бирөө чалып калат, башка жакта бир жолугушуу бар эле, бир байкелер менен же андай мындай деп калса, бир чоң ресторанга кирсең, мынтип спортивка чыган кирип барасың да. Байке футболдон деп коесуң. Анан дайыма мени көргөн адам, сен футболдонсуңбу депчи. Футболдон. Кстати, жакшы футбол темасы башталып кетти, утуктайм. Кече утулганыбызбы 3-0 Уотфорд. Жок, утулуп калганда эми макул, рекорд жаңыланбай калды, бирок Ливерпуль буюрса чемпион. Буюрса. 2 жума калды окшойт, 3 жума может. Буюрса, ошондой болсо жакшы болмок. Сиз төрөлгөндөн бери эле чемпион боло элек. Мен көрө элекмин чемпиондугун. Чемпионсуз көрө элексиз. Бирок канча жылдан бери болейт этесиз? Калп айтпай эле коеюн, 2005. 2005. Биздин көрүүчүлөр түшүнө элек болсо, Жеңиш байке Кыргызстанда Ливерпулдун эң бир эски фанаттарынан. Клоп келе электе, көтөрүлө электе эле чыгып, бул мейнстрим болуп кете электе эле уже. Стюарт Даунинг ойноп жүргөн кезинде деп койсом. Эме
азыр элдер айтат астында комментарийдечи сен деген кыргыздын командасында жан тартпайсың эмне башка чет өлкөнүкүнө тартып атасың деп жанагы хейтерлер пайда болот го. Обязательно бар. Ал болуш керек андайлар. Бирок эми бизде футбол ошол чет өлкөлүк команда аркылуу футболду мындай сүйүү, футболго сүйүү мамилесин алып келиш керек болуп атат да. Бизде дагы ошондой клубтар пайда болсун. Эгерде Таластан Талас Юнайтед деген пайда болсо, мен албетте жан тартам. Мен Таластагы өткөн футбол оюндарын калтырбай көрөм. Чын эле. Жеңген сайын кой союп эметип мындай майрамда кадимкидей кылабыз. Буйруса эми ошого ниет кылып койсок ошондой буйруса болот да. Эми азырынча шарт ушундай болуп атат. Чет өлкөлүк командага жан тартыш керек болуп атат. Былтыр Лига чемпионов утканда, Чемпиондор лигасы. Лига чемпионов утканда кандай майрамдадыңыз? Түндө эми бизде кечинде болот да 1:45 башталды. Балдар менен кафелердин бирине барып отуруп футболду көрдүк. Эми финалда түшүнүктүү эле болчу, жеңет деген прогноз боюнча. Себеби Барселона менен мини финал болуп калбадыбы? 4-0, 3-0 утулуп, анан 4-0 жеңип алганда. Анан эми мини финал болду. Анан түшүнүктүү эле болчу, болду жеңебиз го деп. Быйыл чемпионствону алат экен. Уже эми билбейм, эмне болуп кетиш керек да, эмне болуп кетиш керек мында утулуп калышты. Почти 20 очко. 17 очкону угалап жетиш кыйын эле болуш керек. Мен да көрмөн болуп атам, эми мен өлө кала жак секирип кетти. Просто Юрген Клоп деген тренер аябай жагат. Боруссия Дортмунд учурунан бери эле. Анан күчтүү киши ал. Аябай күчтүү киши. Юровайкем. Юровайке. Тайке да ал. Тайке алып келет да бизге. Жакшы, андай көз тууган экенбиз. Стивен Жерардты атайын кубалап барып таптыңар же случайно жолугуп калдыңар? Атайын эле баргам. Ошол жерге болот деп. Да, мен эми себеби мен эгерде ошону билсемчи, мындай бир чепкени алып эле, калпак алып эле, камчы менен мындай сувенир катары, эгерде ошол убакта билсем. Баргандан кийин Лос-Анджелес Galaxy, биз Лос-Анджелесте в поисках мамы биринчисин тартып жүргөндө бир дем алыш күнү алдым атайын. Эми аякта тынбай иштеп аттык, тынбай күнүгө эртең менен турасың, кечинде чарчап келесиң, анан убакыт деле жок. Анан бир күнү тренировка качан болот билдим. Эми тренировка күнүгө эле болот, машыгуусу. Анан стадион каякта экенин билдим. Сим карта жок. Отельде отуруп, жана биздин отельде номерде таң атпай 5-те турдум. Туруп туруп, жумуртка кууруп, жеп туруп курсак тойгузуп алып баары кеткен съемкага. Мен даярданып туруп, кийинип, барсеткама жанагы керек нерселерди салып, футболкама автограф алам деп бүт баарын салып даярданып туруп. Анан жанагы интернетте картаны скриншот кылып, кайра жылдырып, скриншот кылып, кайсы автобус барат, кайсы метро менен бияктан түшөм деп. Эми калп айтпасам бир 2 сааттык жол го дейм. Эми балыкчыга баргандай эле болосуң да, мындай трасса менен. Анан айла жок бардым. Эми мен жеке оюм боюнча Орто Азияда Стивен Жерард менен түшкөн эч кимдин сүрөтүн көрө элекмин да азырынча. Эми анчалык деңгээлде, если да жолукканбызда кандай да койлуп өткөтүп калышы мүмкүн балким. Бирок мен өзүм даярданып эле бардым, даярданып эле атайын кыялым бар болчу кичинекей кезимден эле ошо Стивен Жерард менен. Роналду эмес, Месси эмес, жок. Стивен Жерард менен бир түшүп койсом арманда калбайт элем деп. Кыял ишке ашты. Буйруса. Сүйлөштүңөрбү бирдемке деп? Англисчем начар да меники. Жок, хотя бы мындай мен Кыргызстандан келдим эле. Ооба, мен барарым менен келдим. Аябай чоң стадион экен. Анан эми аякта Америкада мындай экен да, элдер мындай жылмайып дайыма мындай күлүп, кол кысып, мындай учурашып коюшат. Анан тренировкадан чыгып келатканда мындай турникета турат, ошонун артына турат экенсиң, футболисттер өтүп барып стадионго өтөт да, момундай стадионго кирип кетишет. А мен бул четте турам. Анан кийин футболисттер чыгып атат, биринин артынан бири чыгып атат. Мен эрте келип отурмун. Саат 8-де башталат экен, 8:30. А мен 7:30 эле келип калгам, эрте эле барып алгам. 8-дерге жакын. Анан турам, анан футболканы кармап, кепкам жана Ливерпуль турам, мынтип алып, футболканы кармап, маркерди кармап. Турсам, футболисттер өтүп атат. Арасында мындай футболисттер, Джованни Дос Сантос, анан тренер болуп жүрүптүр жанагы Лэндон Донован деген жаштарды тренер. Ошолор өтүп атат, бүт эле эми Найджел Даянг ойноп аткан ал уякта, эми крутой эми. Өзүнчө Galaxy катып алат. Ооба, Galaxy катып, анан күтүп турсам, эң акыркы футболист жок да, Жерард жок. Анан эң акыркы футболист өтүп баратып, "Hey yo." Англисче айтпай эле коем, бирок мен түшүнүгүм момундай болду. Жерардты күтүп атасың дегендей болду. Ооба, күтүп атам дедим да. Десем, Жерард болсо ичинде ал кичине травма алып калып, велосипедди чуркап атат, ушундай. Ички тренировка кылып атат деди да, чыкпайт бүгүн деди да. Ана деп түшүнмөксүң болуп айланып барып ичине кирип иш жагынан жанагы башкы чыгышын жагынан күтүп турсам, жок. Калп айтпай эле коем, бир 6 саат ошол жакта турдум. 6 саат турдум. Бир мексиканец менен таанышып алдым. Ал ошол жакта шыпырат экен. Баласы да жүрөт анан. Шүгүр, мексиканецтердин англисчеси меники кичине камыраак. Бирок алардыкы нормально болчу. Нормально. Yeah, okay man. I'm from Central Asia, Kyrgyzstan, you know, деп коем бүтсөм.
ай яш деп мынталарда билет да өзүнчө элечи. Анан ошентип сүйлөшүп эптеп анан машинесин көрсөттү, мына машинеси турат деп. Эми жөнөкөй эле карапайым машина, жанагы Tahoe, Toyota беле, жок, Chevrolet Tahoe, Toyota Tundranын эмеси да бир түрү. Ошондой жөнөкөй, эми внедорожник. Анан турдум, жок, дааратканага баргым келип кыйналып атам депчи, бирок ошондо да чыдап чыгып кетпесе экен. Чыгып кетпесе экен деген эле ойдойм. Ушунча келип алып туруп анын кызыгы дагы эмне дебейсизби? Автобуска түшкөндө ал жерде автоматический сдача бербейт экен. $1.50 экен бир жака жетиш. А менде $10, $5, кээ бир учурларда $50. Анан $10 салып коем, $5 салып коем, сдача бербейт. Ана водительден мындай там дудукча десем айтты да, биякта бир нерсе деди, түшүнгөн жокмун, көрсө эме деп айтты. Азыр кирген адамдардан алып бер дептир да. Кирген адамдардан алып бер дептир. А мен аны түшүнбөй элем деп. $5. Короче, барып келишим бир калп айтпай эле коем, бир $50 ашты го деп. Барып келишим менен. Жеңеш окту бул окуяны? Ушинтип болду. Окту, мен агатым менен жанталашып ал как раз Бишкекте. Прям молодец, чан, давай, чыда деп койду же. Мени мынчалык күткөн эмессиң да. Жок, аны анчалык күтпөйт деле болчумун негизи. Бирок эми момундай болот го, кыял болот го, кичинекей болсо да кыял. Өзүң үчүн, жеке өзүңдүн кыял, өзүң үчүн. Мен мисалы кандай десем, футболго мындай берилгем. Футболго мисалы чет өлкөгө чейин барып көргөнгө мындай даярмын. Башка жака анан элдер сурай берет да, сен эмнеге ошентесиң, эмнеге мындай акча коротосуң, балким ошол жер нерсеге ойлоп көрсө чын эле аз эмес мындай акча кетет да. А бирок мен ошондо да эконом вариант кылам да, автобус менен барам, башка нерселер менен барам, жөө басып кетем кээ бир жерлерден, машина токтотом. Башка эмнеге коротом? Мен жок, жеке өзүмдүн кайфым үчүн. Жок башка. Кийинбесем, мисалы, эми мындай тиме эле элдердей болуп, азыр мен мисалы көп достор бар, ошо мисалы өзүбүздүн эле юмор жаатындагы балдар машине дегенде машине, анан жанагындай кымбат кийимдерди кийип мындай машиненин ремонтуна чапташтырышат. А мен практично, жөнөкөй машина, ремонтко көп эми шүгүр коротпойм. Анан ойлосом эми бир нерсеге эметиш керек экен, кызыгып, анан эми кызыкканым футбол. Анан мен чын эле ошо футболго барып көрсөм, кадимкидей кайф да мен үчүн. Азыр эмне машина деп жүрөсүз? Toyota Camry деп коем. Toyota Camry. 30-й кузов Camry. 30-й классика. Канча болуп кетти уже? Ой, калп айтпасам бир 5 жыл болуп калды. 5 жылга чейин Audi A6 нормально айдадыңыз. Ай, жаман эме эле ойлор келет да, аны эстесем элечи. Ошондой болду чоктом. Кыйнады дуртап эле. Эме немецкий машиналар болбойт экен негизи. Строго японский. Toyota. Бир айга жашап кетиш үчүн сизге канча акча кетет экен приблизительно, если эчтеке коротпой? Бир айгабы? Бензин, тамак аш. Жеке мен өзүмдүн үй бүлөмдү эсептеп, үй бүлө эсептеген. 26-27 сом дейм. Жок, чын эле. Аябай сом. Мага көп деле кетпейт го дейм. Кетпейби? Мисалы ойлоп көрөйүн, мына буюрса жаз айы, март башталды. Мындай эле эсептеп көрсөң. Кийим албайм быйыл. Кийимгече кереги деле жок. Машинеме эсептейм расходторду. Машинени эсептеп коюңуз. Эсептеп коюн. Эми ремонт, майда чүйдө ремонт эми бир 5000-6000 сомго ремонт кылам. Үй бүлөнү эсептебейм, Үй бүлөнү. Просто основной расходтум бар ошо үй бүлө. Билем, баарыныкы эле ошондо болот. Просто сиздики өзүңүздүкү да. Просто анча-мынча байкелердин укканда мен өзүм күнүнө мынча сом коротот кем деп коем, эмне коротосуңуз өзү түшүндүрө албайт да. Сизге эле белгисиз. Мен жеп ичейин десең деле мен үйдөн эле жеп ичем, чын эле. Мисалы обед учурунда, эгерде шаарда бир жерде жүрсөм, үйгө эле барып тамак ичип келет да. Бир жерде отуруп, мисалы, эми өзүм жалгыз кантип отурмак элем. Анан биздики эми жумушта Бакыт байкем, Адилет, мен жумушта отурганда офистен эле мисалы бир отуруп жеген тамагыбыз биздин офисте бир кишиге бир 70 сом, 80 сом чын эле. Биздики өзүбүздүн эмебиз бар да, ашканабыз. Неге Инстаграмда активдүү эмес? Вообще эле. Эми вообще эле дегенде бир жаңылык, кино, бирдемке болуп атса, же бирөө суранса киргизесиз, а так мындай өзүңүздүн сүрөттөрүңүз кирип анан антеле мынтеле биякта үчүн. Менин оюмча мындай өзүңдүн жашооңду бүт мен кээде мындай унутуп деле коем да Инстаграмды, чын эле. Үйгө келгенде гана жатаарда бир жолу жана аягына чейин эметип коем. Эмне болду бүгүн, кимдин жакшылыгы болуп атыптыр деп мындай. Кандай гиф өткөрүп атат? Ким гиф өткөрүп атат деп ошону көрүп койбосоң, момундай эме ойлой берем да дайыма, бул аял кишинин эмеси го дейм да, ушу Инстаграм. Жеңеш атаң жүргүзөт. Мындай азыр мен жанагы эркектер бар го, Инстаграмда аябай активдүү отурган эркектер. Ошолордон мындай эметип жалтанам да азыр мени чукулап кемирип жеп салбасын депчи.
Менин оюмча эркекке ошол инстаграмдын көп деле кереги жок го дейм да. Тем более үй бүлөлөр. Мен бир жолу айткам да жубайыма өзү мындай дайыма бизнес жаатында бир жаңы жанагы эме деп коет го. Жаңы баштап аткан бизнести эмне деп койчу эле? Стартап ушундай нерселерге жакын да, мындай баштап билем. Мен тилим учунда турган айтмакмын. Ал ошондой нерсени жакшы көрөт да. Айткан, менин бир жумушум бар, ошо бир бизнес кылам буюрса, өзүң баракчаңды бербейсиң дегенде айткам да, эгерде сенин жумушуң болсо, мен өзүм баракчамды сага берем. Чын эле. Баардыгы живой. Чын эле аябай активдүү. Берейин сага дегем да. Анан мен мисалы башка бирөөлөрдөй болуп, чындыгында эле өзүмдүн баракчамды ушунчалык кызыксыз эсептейм да. Мен ал баракчаны балким бирөөнү, сени мисалы башка бакпай экенмин жашоосунда эмне болуп атат, ошону көрүп коюш үчүн эле ачканым болбосо, өзүм үчүн өзүмдүн жеке жашоом жөнүндө айтып андайга эмете албайм го дейм. Менин оюмча эркекке жараша бербейби? Жараша бербейт. Жеңеш акын болот. Эми сиз тууралуу же үй бүлө тууралуу жаңылык болсо, жеңеш акынан көрөм. Жанагы личное не должно быть публичным деп коет го. А бул деген эми даже астында личный блог деп турат го, личный блог. Ал мен личный эмем ал. Мен эми балким бирөөгө өзүмдүн тасмамды сунуштап, же бирөөгө аябай сонун бир нерсени сунуштагым келип атса, албетте мен киргизип коем. Себеби ал деле айтат, сен баракчаң бар го, киргизип кой десе, суранса, анын эч кыйынчылыгы жок. Анан ал балдар кичинекей болуптур, үйдө эле да жеңишке. Ал үйдө эле. Ата энеңиздер менен турасыңар? Ооба. Бөлүнөйүн деген ой барбы, же сиз эң кичүүсү болосузбу? Жок, менен кичүү иним бар. Ал азыр окуп атат, иштеп атат буюрса. Анан эми бөлүнүш керек. Бирок мен өзүм момундай, билбейм, үй бүлөлүк атмосфераны жакшы көрөм да. Чын эле аябай жакшы көрөм. Атам, апам, мисалы балдарым баары ушинтип аралашып жүрсө, ошондон өтөр сонун нерсе жок го дейм. Эки бала болуп калдыңар да, бирөө үчтө, бирөө бирге чыгып калды десе, кичине чоңойгондон кийин уже ата эненин колунан небереңерди карап тургула. Азыр деле жардам берип атат? Жок, жардам берет, кийинчерээк мындай өткөрүп берип, келинчегим иштесинчи үйдө тура бербей дейтин возможность барбы же? Азыр деле мисалы улуусу бала бакчага барып калды, кичүүсү азыр жубайым карап атат. Анан эми кичүүсү чоңоюп калса, аны деле бала бакчага барса берсек иштеп калат го дейм. Мен негизи мындай эмеге каршы эмесмин да, үйдө отур анан бала кара деп андайдан алыспын. Деги эле анткени анын бир мындай кызыккан нерселери бар да. Мен аны бир жумуштун адиси катары билем. Аябай күчтүү адис катары. Кээде мындай ойлонуп отурсаң, мен мисалы балким юмор жаатында, кино жаатында мындай билген нерсем бар. Анын өзүнүн сферасында аябай жакшы билет да. Таң калам кээде. Мынтипчи, блин, сен үйдө отурбашың керек, сен иштешиң керек экен, сен билет экенсиң. Артыңан аябай сонун нерсени тартып, мындай сонун иш баштасаң болот. Өлө элең дейт калчу. Калай? Жакшылык менен кетип кал. Эми мен көпчүлүк эмелерди көргөм да, үй бүлөлөрдү, мисалы, жубайын айтат, үйдө отур, эч жака чыкпа, балдарды кара депчи. Анан эми баардыгы эле адам да, эркек болобу, аял болобу, адам болгондон кийин адам эгерде өсүш болбосо, эгерде мындай бир калыпта калып калса, деградация башталат экен. Үй бүлөдө конфликттер көп учурда ошондон башталат экен. Түшүнбөстүк, ажырашуу, Кудай сактасын, деги эле ар кандай көйгөйлөр ошонун артынан пайда болот. Ошол себептен дайыма түшүнүү менен мамиле кылып, албетте кээ бир учурларда, мисалы мен ага катуу эле айтам да, жестко, балдардын сүрөтүн киргизсең деп эле айтам да. Балдарды бул деген личный. Бул менин балдарым да. Сенин эле балдарың болсо бир жөн. Бул менин да балдарым. Ошон үчүн мен керек болсо өзүмдүн бетимди кээде мынтип алып киргизем депчи. Качап смайлик коюп койсомчу бетине дебей. Жок, андай кылыштын деги эле кереги жок. Вообще киргизбе дегем. Анан ошону туура түшүнөт, туура кабыл алат, макул деп коет. Калган жагынан эми бошото эле коюш керек го дейм да, мындай иште жумушка кыл деп. Эң эле туурасы, Мен да эс алайын деп коем. Жок, бүчөтөр ошол жагы бар да. Азыркы тапта эми айтып атасыз, кичинекей кыял депчи. Мен өзүм жеке оюнча, по-моему, 4 кыялым бар экен да, мындай. Мини, микро баары чогулуп келип чоң нерсени ишке. Мисалы, ал отдельно 4 кыял, э? 4, бирок бирөө дүйнөгө кыдырып келиш деген жакты конкретно. Бирөө ошол эле сыяктуу эле Жерард менен жолукпай жүрсөз, мен Роналдо менен жолугуп албай жүрөм. Криштиану эмес, биздинде бала чагыбызда өзүнчө кумирибиз болгон бразилец Роналдо. Аны көрсөм бактылуумун деп коем. Кетапта экөөнү айтпайм ал. Бирок ала семирип кетти го дейм да. Семирип чал болуп калса эле кызыктуу. Просто ошол адамды көргөнсүң да сен.
Ал Көпүл кезинде именно чемпион мира болгондо 2002-жылы мен анда 9 жашка чыгып көчөмүн балдар менен футбол тээп калганда, анан кийин апам футболка Роналдо футболка сүрөтү турат балчайып. мен ошону эстесем, ошо финалды азыр кечирип кой. Жана Ош базарда подземка бар болчу да. Жана Берекетте жанагы майда чүйдө саткан жанагы ошонун подвалында камера хранения бар болчу. Ошонун маңдайында Sony эмелер бар болчу. Ошол жерден азыр эстесем, сен эстетип койдуң да. Ошол жака чуркап келип Ош базарда элдер толуп калган. 2002 финал. Ошону ошол жактан көргөнмүн да. Жайында. Мен анда түшүнчү эмес экен, просто чуркап жүрүп эле анан эмне футболканын артына Роналдо депсе, Роналдо дей беришет да. Ошо ойдон. 3-чү кыял. Аны айтпайм, ал ишке ашпалышы мүмкүн. Туура, 4-чүсү. Вне камера тоже экөө. Анан айтып берем. Анан айтып берем. Сиз азыр кино сферада алек болуп атасыңар, той, аркылыктардын баарын, даже Инстаграмда деле редко колдонуп, блогер болуп баратат го дейм. Могу жайкы мезгилди өзүм үчүн бөлүп койдум да, жеке өзүмдүн айтып коет го, мисалы адам эгерде өзү жаккан жумушту кылса, вот ошондо чыныгы бактылуу адам болот деп. Мен толугу менен бактылуу жете элекмин ага, бирок ошого баратам буюрса. Өзүм жакшы көргөн жумуш жайкыга и албетте кино жааты. Ошол эки жумушту эле аркалап атам азыр, башка андан тышкары жумуш. Сиз КВН ойноп жүргөндө студенческий лига, анан премьер лига, анан КВН Кыргызстан, анан тамашага келип жүргөндө бир биринчи ийгиликтер келгенде сахнанын кумары башка го. Болуп. Кийин мен байкап калдым ошону. Ал нерсе бүт командалардын башынан өткөн, и бизден дагы, силерден дагы, улуулардан да полный. Статусту алды, жетишкендиктин баары бар. Маанилүү оюндар болсо да, жумушка келгенде келип калсаң, мурдагыдай эмес. Мурда, мисалы, мен айтканда, оюн дегенде 1 ай мурун балдар менен жазалы, ойнойлу, сахнага чыгарыбызга 5 мүнөт калса буттар титирелип, баш айланып тим эле ошо. көзүң жанып турчу да, мындай. Приятный баш айланмай эле го. Кийин аябай оор болуп, мындай оюнга мынча күн калды деп качкан сыйып каласың го. То есть бул нерсе баягы сен жактырган ички күйүп турган жалындын уже өчүп бараткандай да. Ал жагы эмес го дейм. Бул юмор болуп атпайбы негизи эле? Тамашоо дегеле ошол движениемде юмор жааты болуп аткандан кийин жанагы айткандай эле адам өсүш керек да дайыма. Бир өсүүгө умтулуш керек. Дайыма бир жаңы нерселерди, мисалы юморду эмне үчүн мен илгери ойлой берчимин да, КВНди ойноп бүткөндө Россиядагылар Comedy Club'га барат же өздөрүнчө бир долбоор түзүп алып, нашара шоу эмне болот, ошол жака кирип кетишет, автор болуп калышат деп. Бул деле бир кандайдыр бир өсүү. Анан биз ойноп жүргөн кезде акыркы жылдары кадимкидей жанагы от өчүп баштайт да. От өчүп баштайт, себеби дегенде сен өз ич ара уже мындай өзүңө өзүң суроо берип баштайсың. Эмне үчүн кылып атам? Анан ары эмне болот деп ошондой нерсе кайра артка тартат. Анан дайыма ошол учурларда мисалы сен параллельно мисалы тамашоодон тышкары башка жака кетип, иштеп юмор жаатында жаңы кызыктуу нерселерди жарата берсең, жаңы мотивация, жаңы дем, жаңы күч, жаңы бир кандайдыр жашап жүргөндө момундай жашасаң ачылып кете берет да. Мындай. Менин оюмча ошодон эле болот го дейм. Өсүш болбогондон кийинчи. Анан дагы эмнеси күйдүрөт? Тамашоодо ойноп жүргөндө 5-сезондо жанагы жарым чейрек финал, жана чейрек финал этаптарында сен менен мисалы жаш командалар ойноп калган кезде сен мындай суроо бере бересиң да, эмне үчүн? Мен аябай жаш командалар. Мен азыр силерди башкаларды айткан жокмун. Жок, силер тажрыйбаңар бар, силер деген илгертен тамашоо пайда болгондон эле келген балдарсыңар. Алар эми условно 4-5-сезондо келип алып эле жогорку лигага кирип алып анан ойноп атат анан сен. Мен ошондо бир эсимде да, балдар айтып берип аткан Ноунейм командасында Кадыр Жарматов сахнанын артында чыгарды, турабыз, башталардын алдында, "О, балам келем жакында" деп атат. Бул деле бир болсо бир эменин белгиси да, мындай өзүң бир даража, чоң, бийик, мыкты командалардын бирисиң. Анан буну түшүндүрүш оор. Буну жашап өтүш керек да. Соңку суроолордун бири, Жагат менен жолуктуңуз, сүйгөн кызыңызга жеттиңиз, үй бүлө курдуңуз. 7 жыл сүйлөштүңүз беле, 6 жыл канча? 7 жыл сүйлөшүп, анан баш коштук. 7 жыл сүйлөшпөй. Бул оор эле. Оор экен о. Мен ошолордун экваторуна да жете элек экен, пока оор эле болуп баратат. 7 жыл. 2 деп коелу. КВНден 2 жактан тең. Жок, КВН Кыргызстан чемпион болбогон. КВН Кыргызстанда да аябай чоң жетишкендиктерге жетишкен жокпуз, бирок акыркы жанагы Кубок чемпионов деген бар болчу. Жалаң чемпиондор, ар кайсы жылдын чемпиондору чогуу. Бирок ошондо 312 деген команда бар болчу. Бакыт Осмонканов баштаган, Арлан деген жигиттер, ошолор менен бир кошулуп ойноп,
чемпиондор кубогун мындай кармалап калганмын да, ойноп катышып калгам. Сүйүктүү жетипсиңер футболдун. Сүйүктүү командаңар да келатат. Эми бул да бир кыялды ишке ашты. Масликовдун лигасына жеттиңер. КВН жагында, хобби жагынан болобу же билбейм, жан дүйнөңүзгө жаккан нерсе. Не калды? Бир 2-3 ушундай мелки мен сыяктуу болсо дагы. Мен жана айтып атпадым белем. Мисалы, менде бир кандайдыр бир тажрыйбам бар. Кино жаатында, юмор жаатында, кино жаатында. Анан ошол нерсе менен ойлой берем да дайыма. Бөлүшүш керек болчу депчи. Бирөөгө үйрөтүп, бирөөгө калтырып, анткени мен дегенем балким эл айтат чыгар, жакшы деп, бирок мен өзүмдү аябай мыкты актер катары эсептейм. Жаңадан бери ошону айтып атпаймынбы? Анан эми кичине болсо да болгон тажрыйбаны бөлүшүү болуп атат да. Бөлүшүп, ошону мындай мега бир проекттин жүзүндө ишке ашырып, бирөөгө тартуулап, бирөөгө кино жагын көрсөтүп, үйрөтүп. Себеби биз мисалы эми канча, мен 25 жашым болуп калабы, же канча жаш болуп калам? 23-24 жашымда киного келдим биринчи жолу. Анан биринчи жолу ошону көрүп мындай мен үчүн оор эле болду. А бирок азыр өсүп келаткан балдар ошол эле 16, 17, 18 жашында болобу, жаш болобу, канча жашта болбосун, ошол балдарга тажрыйбаны кандайдыр бир үйрөтүп койсоң, алар түшүнүү менен келгенде алар чоң, Кудай өзү билет. Билбейм, Бакыт Осмонканов дайыма айтып берет, менде кыялым бар, буюрса келечекте бир Оскар алыш керек. Кыргызстанды биринчи, эми балким фантастика катары угулат, бирок эми бардыгы кыял менен келет, ниет менен. Жакындап калып турушу, Азия жакындап келатат ал нерсе. Кореяга келбеди. Эми Кореядан бери кийинки жылы Сингапур алат. Анан өткөн жылы уже мындай кичине Востокко өтөбүз, Иран, Индия болуп туруп, анан Кыргызстанга келет. Да, буюрса мынтип чайпап. Кытай жактан келбесиңби андай? Анан эми ошону бөлүшүш керек болуп атат, бир мега грандиозный, масштабный. Баштапсыңар го. Мен угушум боюнча өзүңүз жаңы эле эфир башлаганда айтып калды. Буюрса биз сүйгөн площадкага келип баштапсыздар, YouTube дегенди эми багындырганга өтүпсүңөр, жаңы проектлер менен. Погода ошол менен сырткары еще жаш командалар чогулуп дагы бир площадкага түшүп берейин деп атасыңар. Биз ошол эң башкысы. Анан жанагында эч эме монополия деген болот го, андайдын кереги жок. Эң башкысы жаш балдар, билбейм. Аябай жаш болсо дагы ошону үйрөтсөк, биздин айтып коет го, сен үчүн бирөө эмне кылды деп айтпа, сен эмне үчүн эмне кылдың деп өзүңөн өзүң сура. Анан дайыма ошол максат менен эле жүрөм. Мен сен деле мисалы, мен билгеним боюнча сен ал жагынан дайыма колдоп балдарды. Эми негизи алганда мен өзүмдү алып көрөйүн, пример катары мындай уштап түшүнүктүүрөөк болуш үчүн. Тамашада ойнодук, телевиденияда иштедик, азыр эми YouTubeга келдик, анан көп долбоорлордо иштеп көрдүк, бирок эл адам ошолордун арасынан бирөөнү жаттап калат экен да. Мурда элдин баары тамаша болчу да. Анан кийин не жаңылык деген долбоор чыкканда элдин баары тамашада ойногонсуз эмес, бирок не жаңылык болуп жүрө берди. Анан кийин азыр таң калыштуу көчөдө ошо YouTube аркылуу таанышат да. Анан келгилери бул теле алып баруучу жигит, бул тигиндей мисалы тамашада ойногонсу унутуп коюшкан да ошочу. YouTube'да. Мен ушул нерсени барча эми бир чет жагып атат, бир чет жакпай атат деген жери бар. Себеп дегенде мен өзүмдү бул жанрда эмес, бул багытта эмес, совсем башка жактан таанытайын дедим да. Тоже тамашоо бүттү, тамашоодон чоң багаж алдым. Ошону сиз айтмакчы өнүктүрүш керек болуп атат. Каяктан? Мага жаккан 5-6 жол сахнага чыгып көрдүм, колуман келди, стендапка өтсөм деп жүргөм. Көптөн бери кыялданып. Кыргыз стендапка. Кыргыз стендап дегенде бизде бир жаман жагы бар экен, түшүнүктөр боюнча жанагындай, нарында койлор, анан ошто самчылар, анан типа стереотипный шуткалар эмес, кенен уже мындай научный факттар менен алган, же болбосо дүйнөлүк бир практикадан өткөн бир кызыктуу историяны алып эле ошону прям бир эле темадан сыга турганчы. Санай келсек, саналуу эле адамдар бар экен Кыргызстанда. Мен деле айтпам, мен кыйраттым деп, бирок кыргызча чыгып, бир-эки жерден жакшы деңгээлде көрсөткөндөн анан өзүмө ишенич кирип баштады, окуйм ушуну үзүчү дедим. Эртеден кечке ошо менен. Мен барар максатым ошол болуп атат да. Көчөгө чыкканда, брат, кечээ стендаптан жаман жардын выступленияны көрдүк дегенчи. Ошонсо мен бизде негизи ошол жанр илгери эле бар болчу да, стендап деген жанр. Илгери эле худулдарда, мисалы ошол Рахман Разыков, Борончу, Раматылык жана Манас Бердибеков, Жаныбек Алкуловдор мындай аябай сон стендаптар эле го кадимкидей. Анан биздин эл балким билбейм жаштар кандай кабыл алат, бирок биздин орто муундагы, улуу муундагы кишилер дайыма күтөт да, сен ошондой кылып туруп сону тамашалаш керексиң депчи. Дайыма ошо бир планка бар да, алардын планкасы. Мен мисалы чын эле айтайынбы, кичинекей кезимде Раматылык ошо Манас Бердибековдун интермедиялары болобу, стендаптары болобу ушунчалык кумарланчумун да, көрүп алып. Аткырып күлчүм. Кечээ күнү эле көрдүм окшойт, кечки косо бир дегендер бар го. Алар сонун болчу. Ошол кездегилерчи. Бирок кийин тамашага чыккандан кийин юмор бир топ өстү.
кадимкидей өстүбүз, кечкомдор чыга баштады, проекттер чыга баштады. Анан ошол кезде кечээ күнүндө берүүлөрдүн биринде катуу талкуу болду. Кудулдар бири-бири менен катуу айтышып эле. Эмне проекттин алкагында? Азаттыкта. Анан бир туура сөздү эки отак жагылдырып кетти да. Бирөө силер акыркы 10 жылдан бери саясаттан башка бир эле тамашаңарда кечке эле башкача буруп коюп эле сүйлөгөндөн башка эчтеке кылбай атасыңар. Эки тараптан тең туура ойлор чыкты да. Биз жаш муундар менен улуу муундар айтышты да. Жаш кудулдар негизи ошого каршыбыз деп чыгышты. Кечке ошол эле бир эле теманы алып кечке педалировать этетменден көрө мындай ар тарапта болуш керек. Илгери байкап көрсөң ар тарапта болуш экен да ушундай. Бирок эл ошону каалап атат да. Эл ишенесиңби азыр политиктерге, эл могу властька ушунчалык мындай жек болуп турган кези да. Анан алар каалап аткан нанды сен бергендей эле болосуң да, чын эле. Эгерде темасын ала турган болсок. Эми башка теманы мисал алайын десең, ал элге балким кызыгы жок болот. А бирок жанагы малдар, койлор десең, сонун кабыл алышат. Эл ошону эле каалап атат да чындыгында. Жок, эми ошол эле кезде силердин практиканы менен алганда силер мен билгенден Моника Бил үчүн сценарий совсем башкача болчу да. Ар тараптуу политикадан алысыраак үй бүлөлүк эле отношения, бала атасы, парочка сарчка деген баналдуу темаларды эле башкача бергенге аракет кылсаңар да. То же самое бизде деле вот ошол эле стендапты, ошол эле башка нерсени просто каалоо керек да. Элди монтип кааласын, ушуну каалап атат, депутаттарды анан кой дейсиң, анан тигилерди мындай кылып истеп бере бербейчи. Грубо айтканда. Аларда аябай тонкий юмор. Россияны хотя бы Россиядагыдай. Россияда жакшы бир ички үй бүлө мисалы, мындай жеке ички мындай көйгөйлөрдү өзүм. Алыкта даже Путинди аябай эметишет да. Тамаша салышат да. Мисалы Comedy Club'да деле кандай пародиялар болот ага. Ар кандай юмористический долбоорлордо Путинди коркпой эле эметишет, чыгарышат, бирок аны коркпой чыгарганын бир жакшы эмеси бар. Орусча айтмакчы отмазкасы, потому что грамотно да. Тийише албайсың да. Мен жүзүндө эмне деди, кайер мешек келтирди дегендей эле болуп калсың. Бизде деле ошол политикалык жагынан эгерде тамашаласаң, дайыма корко бересиң да. Не то что корко бересиң. Орустарда сөз бар го жана не трогай, а то вонять будет дегенчи. Жок, откровенно. Просто ошону мындай сасыбашың каалайсың да. Жөн эле. Албетте сен элди башка инструмент менен деле күлдүрсөң болот. Бирок көпчүлүк учурда ошону аттап өтөсүң да койчу депчи. Күрөк алып келчи деп. Ары жака тыргыт. Чындыкты эгерде могу күздө сунуш түшсө партиялар менен иштешесиңер? Жок. Кереги жокпу? Мен бирөөнүн эмесине элдин мындай убалынабы же мындай башкача айтканда мен азыр грубо айтып салдым да элдин убалы деп. Мен чындыгында эле ушунчалык мен буну билип атам да, өзүнчө эле Игра престолов. Өзүнчө эле Игра престолов. Мындай сыртынан туруп алып кылам деген адам айтпай этпей грамотно кылып коет. Мен андай адамдарды жолуккам, андай адамдар политикадан алыс. Андай адамдар кылам дегендер. Унчукпай эле деги эле бардык мамлекетке болбосо дагычы бир үй бүлөгө кылган ишин жардамын туура кылып коет. Анан биздикилер жанагы төш каккылап, чапкылап, сүйлөп, анан мен андай нерсеге каршысыз. Лапшаларды уже давно ыргыган да, уже реально жашап уже көргөндөн кийин өзгөчө чет жерге чыгып, чет өлкөдө элдин жашоо турмушун көрсөң, албетте аябай жакыр жашаган мамлекеттер бар. А бирок эмне үчүн биздин мамлекет мисалы ошол эле элге туура жакшы шарт кылып бере албайт. Эмне үчүн кылып бере албайт? Бул деген биздин эл сүйүнө берет го, зарплатаны көтөрүптүр 1,5 миң сомго, сонун болду депчи. Бул деген мындай шаблонно эле өзү эле болуш керек болчу да, илгери эле. Бул в порядке вещей болуш керек. Анан биз деген монтип, биздин нарында жанагы тоонун бир жерине бир мектеп салып бериптир, шүгүрчүлүк деген бул өзү эле боло турган нерсе. В порядке вещей. Так, Жеңиш байке, футбол темасына көп сүйлөштүк, эми 2005 эсиңизде да. Аябай Ливерпуль менен Милан напряженный оюн, аягында финал, пенальти. Ошондой эле элестете берели азыр. Пенальтиде өчөбүз. Полядабыз. Бүгүн жашыл найк менен көк найк, 5тен. 5тен, Футболдун системасындагы эле. Ким көбүрөөк киргизет? Утту. И обед. Жирный обед притом. Притом жирный обед, Всё, дарыспы? Мотивация болуш керек да, кызыгыш керек да бир нерсе. Конечно. Мотивацияңды
өзүңөр көргөндөй бир жырына обедке кеттик. Мен семирип кеттим, эле сутулуп берип коер деген комментарийлер жана койгула. Но баары адилеттүү, баары чын болот. Арыктар алга. Aç. Aç. Sen öyle yaşasın. Enes. Korktu. Dörtte oldu bu, beşinci. Evet. Ha? Evet kılalı. Достор, баары өзүңөр көрдүңөр. 5-4 счет. Мен ұтылып қалдым. Эми атайын ұтылды деп айтайын десем де жоқ. 5 шансов болып қалды просто. Құттықтаймын. Рахмат. Сен эми экөөсү тееп атып, деп 5 эле жок дептик уже. Жок, сизге боло берет десеңиз, 2 баланын атасы. Мага эмне жок деп ойдоп тургачы. Сага что-то не то. Арташ керек экен, ошон үчүн өзүм жей турган тамакты сизге алып берейин. Давай, ошентип. Өзүң жөө. Биздин көрүүчүлөргө чоң рахмат. Аягына чейин көргөн болсоңуздар, аябай узун, бирок ошону менен биргеликте аябай маанилүү маек болду. Не дейбиз аягында? Алткайланып калганда эле бизге катталыңыздар, лайк басыңыздар жана комментарий калтырганды унутпаңыздар. Бул сообщение долбоору мындан ары ар жума сайын чыгат, үзүлбөстөн жарым жыл бою сиздер менен болобуз. Ошондуктан каналга катталып, коңгуроо бассаңыздар, биринчилерден болуп көрөсүздөр. А бүгүн бизде конокто жеңишке чоң рахмат. Келгениңиз үчүн. Смотрите футбол на НТВ+ деп коюш. Кушайте лагман на там.